Саламатсыздарбы, ободо эжесиңдер берүүсү, менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз мугалимдер жана ата-энелердин ортосундагы мамиле деген теманын тегерегинде кеп курабыз. Алгач студиянын конокторун тааныштыра кетейин. Ырчы Анара Шаймкулова, жарандык активист Гүлзада Шаршыналиева жана билим берүү боюнча эксперт Маматкалил Разаев. Студия кош келипсиздер. Саламатсыздарбы? 1 сентябрда ошо окуу жылы башталып, мен маалыматты алып карасам, Кыргызстан боюнча өлкөдө 1 миллион 300 миңге жакын окуучу бар экен. Алардын ичинен бир 150 миңге жакыны Бишкекте билим алат экен. Ошол менен эле бирге, мен оюмча сиздердин балдарыңыздар дагы быйыл ошо 1 сентябрда коңгуроо кагылып мектептин босогосуна атташты. Сиздердин оюңуздарча, азыр мектептеги балдар алып аткан билимдин деңгээли кандай? Ыраазысыңарбы же нааразысыңарбы? Жеке өзүбүздүн мектепке мен ыраазымын. Мамлекеттик мектепке барасызбы же жеке мектепке? Биз жеке мектепке барабыз, креатив таалим деген. Жеке мен баламдын тандоосу жана менин тандоом менен барган мектептин билим берүүсүнө биз ыраазыбыз. Бирок жалпысынан республика боюнча караганда жанакы 1 сентябрда эле черчение деген кайсыл, анан черчение деген чтение деп чыгып кетип атпайбы? Ошолорду караганда жүрөгүм түшөт, өлкөнүн келечеги үчүн, балдардын келечеги үчүн аябай сарсанаа болгонго бир негиз бар экен. Бул бирок ата-энелердин эмеси, билимсиздиги болуп калды да, мугалимдердин эмеси. Эми эгерде башынан бери келаткан ата-энелер чтение менен черчениянын айырмасын билбесе, ошол балага кандай үйдөн сабак берет дагы, мугалимдердин билим берүүсүнүн сапатын кандай талап кылат? Демек, сиздин оюңузча, ошол мектептерден сапаттуу билим талап кылуу үчүн эң биринчи ата-энелердин дагы ошо билим деңгээли ошого ылайык мындай жогору болуш. Эми ата-энелердин билим деңгээли деген аябай кыйын болуш керек деген талап жок негизи. Анткени турмуш шартына жараша ар ким ар кандай жерде кызмат кылат. Бирөө балким эсепти гана билиши керек, ал соода тармагында эмгектенет. Балким бирөө мугалим ошол өзүнүн бир багыты боюнча иш кылаттыр. Бирок катардагы жөнөкөй нерселерди билгенге ата-эне менен бала гана эмес, ар бир кыргыз жараны милдеттүү болсо керек да. Эми жанакы эл аралык деген сөздү так айткан ар бир эле кыргыз жараны өзү аракет кылыш керек болуш керек деп ойлойм. Анара, сиздин оюңузча, азыркы мектептерде билим деңгээли кандай болуп жатат? Мен жалпы жөнүнөн эмес, өзүм балдарым окуган мектепке мындай жеке жыйынтыгымды, көз карашымды айтсам, мындай 100% окумуш деп айтпасам дагы, мен бага төмөн бааны бербейм. Анткени салыштырмалуу биздин мектепте дагы баягы чыныгы мугалимдер, чыныгы өз кесибин сүйгөн мугалимдер эмгектенет. Мен өзүмдүн балдарымдын билим деңгээлине караганда, мен ал биздин мектебибиздеги деңгээлди мен төмөн деп эч качан салыштырбайм. Салыштырмалуу кандайдыр бир өйдө төмөн жактары болушу мүмкүн. Бул эми бир эле Кыргызстандын бардык аймагында болуп аткан маселе, бирок салыштырганда мен төмөнкү бааны эч кандай койбойм, жакшы бааны коем. Мен ушул 1 сентябрда племяннимди, эжемдин баласын 1 класска алып бардым да. Анан бир партага 4төн балдар отурган мамлекеттик мектепте, Новопавловкада Чыңгыз Айтматовдун атын алып жүргөн мектеп. Мен бир шумдук мектепти көрөм деп бардым эле. Бая мен соцсеттерде жаздым, класстардын аттарын Кана деп которуп алышкан. Канада эмес, Кана. Музыка Кана, математика Канасы, эми ошол жалпы билим берүү мектебинде. Тил комиссиясы менен аны тактаганбы, бекиткенби ал белгисиз. Анан бир партада 4төн балдар отурат. Бир класста 54-44 бала. Анан биз ушул балдардын санын көргөндө эле анан билим берүүнүн деңгээлин өзүнө эле мындай бир салыштырып койсок болот. Билимди ала турган жер мектептер ушинтип ката менен жазылып атса, Маматкалил мырза, сизге суроо uzatайын. Биз анда кайсы жакка барып кайрылабыз деги, кайсы жактан анда биз сапаттуу билим издешибиз керек? Эмнеден ушундай болуп жатат сиздин оюңузча? Эми билим берүүнүн сапаты мугалимдин сапатынан эч качан өйдө болбойт. Бизде акыркы бир 10 жылдан бери, арыраак кезден бери билим берүүгө, педагогикалык факультеттерге, башка факультетке өтпөгөн, мамлекеттик грант издеген балдар гана келип, эң төмөн ОРТдан бала алган балдар келип, алардын да жарымынан көбү мектепке жетпей башка факультеттерге өтүп кетип, анан калганы анан мектепке барып, анын да бир бөлүгү мектепте иштеп калып атат. Ошон үчүн ал мугалимдерден эми сиз айткандай мектептерибиз Кудайга шүгүр дагы баягы чындап ишине берилген, илгертен баягы алган, өзүнүн кесибин сүйгөн өтө көп мугалимдерибиз. Ошолордун ар бир мектепте
бар да бир бөлүгү. Анан кийин ошолордун аракети менен кармалып жүрөбүз, бирок негизинен мугалимдерибиздин сапаты төмөн. Биз бир мугалим негизинен алып көрсөк, Кыргызстанда 10 жылда бир жолу баягы өзүнүн квалификациясын жогорулатуу курсуна барат экен, 10 жылда бир жолу. Дүйнө күнүгө өзгөрүп атат. 10 жылда бир күн бир жолу барганда дагы ошол эле 10 жыл мурун окуган сабагын кайра окуп калыш ыктымалы бар да. Ал бир жагы, анан экинчи жагы бала мугалимден гана үйрөнбөйт да бүгүнкү күнү. Илгери баягы Дүйшөн агай тактаган эмнени жазып берип койсо ошону көчүрүп берип, анан кайра айтып берип, анан кийин ошол билим болсо, бүгүнкү күнү бала мугалимден бир нерсени угат, интернеттен адан көбүрөөк алат, ата-энеден карайт, анан айткандан дагы эмес, кылгандан карайт. Ошон үчүн ата-энелердин, негизинен эле мамлекетибиздин билим берүү тармагынан болгон эмнени каалап атабыз адан мындай немебиз, запрос түшүнүксүз болуп атат чынында. Бир ата-эне айтат, менин балама тапшырманы аз берип атасыңар, бул туура эмес дейт. Экинчиси айтат, менин балам түнү туруп алып ыйлап атат, тапшырмамды аткарбай калыпмын дейт. Үчүнчүсү айтат, 40 адам болсо дагы отурсун, бирок мугалими жакшы болсун дейт. Үчүнчүсү айтат, үчөө отурбасын, силер санпинди бузуп атасыңар дейт. Бешинчиси келет, силер мыйзам боюнча менин баламы алышыңар керек, мага демектен 50 болсун аласың дейт. Ошентип биздин коомубузда негизинен мындай билим берүү боюнча бир так пикир болбогондуктан бир аз мындай бүдөмүк бойдон турабыз да бүгүнкү. Силердин талаптары жыл сайын өсүп келатат. Баягы мектептер ата-энеге бере турган баягы кызмат деп коелу, ошол бир калыпта эмес, төмөндөп баратат да, тескерисинче. Ошондон мындай бир тиреш келаткан сыйт да, билбейм, сиздердин оюңуздар кандай. Эмнеден ошо ата-энелердин нааразычылыгы өсүп келатат? Бизде Советтер Союзу маалында чындап эле баягы балдардын билим берүүсүндө, тарбиясында мамлекет ролдун баарын өзүнө алып алган. То есть чындап эле баягы бизде сиз айткандай. Ошол жакшы? Ал башкача. Ал кезде ал мамлекеттин идеологиясы башка болгон. Ата-энени баягы атайын бизде интернаттар көп болуп, малчылар силер малыңарды бага бергиле, балдарыңарды интернатка бергиле, аларды кантип окутабыз, баягы КПСС'те окутабыз, пионер кылабыз, аны ал жөнү мамлекет өзүнө алган. Бүгүн жакшыбы жаманбы, биз башка мамлекетте жашап атабыз. Анан жалпы эле мындай аксиома болуп атат. Ата-эне баланын тарбиялоосунда канчалык көбүрөөк катышса, ошончолук натыйжасы да жакшыраак болуп атат да. Мугалим мектеп ага жетишпей калды мурдагыдай. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мектепке болгон талап баягы илгерки ойдон калып атат. Баягы сыртта бир нерсе болуп кетсе деле анан кийин баягы директорду иштен алып, анан кийин баягы неме кыла берет. Ата-энелердин көпчүлүгү Россияда болуп калып атат. Баягы баласынын баягы бир телефонун берип коюп, аны менен сүйлөшпөй калып атат. Ошол ата-эненин ролу бир аз түшүнүксүз болгондугу үчүн кээ бир нерселерибиз мындай кыйналып калып аткансыбыз да азыркы жаңы шартта. Жалпы билим берүүдө мугалимдер деле ошол эски калыптанган бир программалар менен иштеп атпайбы? Мисалы үчүн жаш келаткан мугалимдердин билим сапаты начар деп өзүңүз айтып атасыз. Аларга билими, тажрыйбасын тереңдетүү боюнча эч кандай аракеттер көрүлгөн эмес. Ал эми эски советтер мезгилинен бери келаткан мугалимдер, алар баягы эле ай тынч отур, мен айтканымды кыласың деп өзүнүн пикирин, өзүнүн билим берүүсүн, өзүнүн ой жүгүртүүсүн биздин балдарга таңоолап жатышпайбы? Анан маселе ошондон келип чыгып атпайбы? Балдар азыр бизден мен окуп жүргөн мезгилдегидей эмес. Балдардын ой жүгүртүүсү кенен азыр. Азыр балдар эркин, кенен, өзүнүн укуктарын билет. Алышпайт деп эле, ал берин. Тил алса дагы өзүнүн укуктарын, өзүнүн ала турган эмнени талап кылып атканын азыр балдар так билет да. Анан аны мугалимдер, жаш мугалимдер бере албайт. Улуу муунду мугалимдери баягы мурдакы так менен келет. Анан биздин балдарды азыркы мугалимдер кызыктыра албайт. Айла жок, анан биз жана жеке менчик мектептерге балдарыбызды жетелеп барганга мажбур болуп атабыз да. Мисалы мугалимдерди угуп көрсөк айтышат да, мен жалгызмын, класста 40 бала бар, ар биринин өзүнүн кыялы бар. Кээ бирлери эң баш, кээ бирлери тентек, кээ бирлери абдан да эркелетип өстүргөн балдар бар. Же болбосо баягы ата-энеси миграцияга кетип, өздөрү менен өздөрү болуп чоңоюп калган балдар. Анан бунун баарына биз кантип ар бирине баягы көңүл буруп, ар бирине кантип биз ар бiri менен мамиле түзөбүз. Анан мен да жиним келет, мен да адаммын дешет да. Алган айлыгым 5000 болсо
болсо деп аларды дагы мындай угуп отурсаң алардыкы деле түшүнүктүү болуп калат Мен да. ушул нерсени такыр түшүнбөйм да. Ал деген ал мугалимдин тандоосу да. Мен мисалы үчүн мугалимдин колунан жетелеп келип сен 5000 айлык аласың, ушул жерде 40 балага сабак бересиң деп эч ким кыйнаган жок. Ошого келип иштегенине ыраазы болбойлубу кайра? Жок, разы болобуз, бирок деген биз ал мугалимдин тандоосу да. Эгерде мугалим ошону тандаса, мисалы үчүн сиз журналистика кесип тандадыңыз, эже агайлар деген, эже сиңдилер деген көрсөтүүнү алып барып атасыз. Бул сиздин тандооңуз, сизди эч ким мажбурлаган жок. Сиз ушул нерсени так өзүңүз бир максатына жеткенде кылып жасашыңыз керек. Ошондой эле мугалим, аларды эч ким мажбурлаган жок. 5000 айлыкка макул болуп атабы? Демек ал макул болуп атат да тандоосу да. Биз ушул ой жүгүртүүдөн чыга албай атабыз да. Биз бирөөгө жасаган нерсебиздин баарын, жасаган ишибиздин, эмгегибиздин баарын колко кылып көнүп алабыз. Анан ошо мен балама өзгөчө мамиле жасасын деп ата-энелер мугалимдерге белектерди, параларды ташып өзгөчө мамилелерди жасай башташат. Ушул жерден бир аз кошула албайм да эчкесиге. Эмнеге дегенде эми ошонун тандоосу деп атып башка жумушка жарабаган мугалимдерди калып калышыбыз мүмкүн да. Баягы ошол сенин тандооң 5000ге кааласаң кел, кааласаң келбе деп, анан кийин 10.000 жумуш эч ким сунуштабаган адамдар гана 5000ге экономика шарт ошондой да. Ошондойду каалабасак, биз эми каалайбызбы, каалабайбызбы, баары бир баягы негизи эле биздин баягы кыргыздардын мындай маданиятында бар экен. Бүгүн акыркы малын сатып болсо да баласын эптеп университетке жиберет, баягы биздин айылдагыбызда бар. Жаман жери ошол университетке келгенден кийин алар санаган билимдин деңгээлин албай калып атышат да. Ошон үчүн биз ар бир адам мындай жашоого мындай жетип, эртең кайсы нанды жейм, балам эмне менен багам деп ойлонбой, иш кыла ала турган, жашай ала турган айлыкты алыш керек да негизи. Ошто жашайбы, Бишкекте жашайбы, Алайда жашайбы. Ошон үчүн ошол мугалимдердин немесин, айлык маянасын деңгээлин кандайдыр бир деңгээлге чыгарышыбыз керек. Ошону ата-энелер өздөрү мисалы ай сайын чогултуп берип турса, кандай ошол? Жакшы. Ушу жана Чыңгыз Айтматов эле мектебинде болбоду. Мына ата-энелер өзлөрүнүн ыктыяры менен 500 сомдон чогултуп, мугалимге айлык катары төлөп, ал балдарын алып калып, балдар кызыктуу болгондо бизде деген эме да, бир ата-эненин мүмкүнчүлүгү бар ай сайын 500 сомдон бергенге. Бир ата-эненин мүмкүнчүлүгү жок. Бир эле үй-бүлөдө 3-4 бала окушат. Анан ошонун ортосунан анан ызычуу чыгып, анан жанакынтип ак үйдүн алдына чейин нааразычылык акцияларын уюштурушуп, анан азыр кадимки эле катардагы мектеп болуп калды. Ал жерден эми бир тыюу салынды, мектеп директору кетти. Бирок бул жерде дагы эле бир түшүнүксүз нерсе да, балдардын билим берүү сапаты начарладыбы? Анткени мен кыйынмын деген мугалимдердин баары жеке менчик мектептерге кетип калыптыр. Азыр жана сиз айткан 5000ге макул болгон, балким 10.000ге макул болгон. Эми бул баягы экономикалык жагын караганда албетте, эгерде айлыгы жакшы болуп калса, анан кийин тажрыйбасын андан ары көтөртүп, жакшы бир усулдарды ойлоп таап, кызыгуу болуш керек албетте. Бирок азыркы реалдуу жашоодо ушундай болуп атпайбы? Болгон айлык же мигрант болуп кетишиң керек, же тандаганыңа жараша мугалим ошол өзүң тандооңо жараша билимдин сапатын да жакшыртышың керек. 5000 айлык алып атам, анан мен деген кол учунан эле билим берип койгонго укугум бар деген психология мугалимде болбош керек. Сиздер менен эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз ата-энелер менен мугалимдердин ортосундагы тирешүүлөр же болбосо ортосундагы мамиле деген теманын тегерегинде кеп куруп отурабыз. Студияда биздин конокторубуз жарандык активист Гүлзада Шаршаналиева, ырчы Анара Шаймкулова жана билим берүү боюнча эксперт Маматкалил Разаев. Азыр мисалы кээ бир мугалимдерди дагы угуп отурсак, социалдык тармактарда да жазып калышат. Азыр балдар дагы башкача дешип, ошо балдарга көп нааразы болушат да. Бир нерсе айтып, тынч отур деп айтайын десең эле сөгүп киришет, сен кимсиң, сен деп алышат. Анан атыбыздан айтып эле катуураак сүйлөйлү десек эле телефондорун алып чыгып тартып башташат. Мен сени жок кылам, мен сени кетирем деп. Анан ата-энелер дагы келип алып, өзгөчө баягы бир жакшы жерде иштеп калган же жакшы тапкан ата-энелер болуп калса дагы ошолор да келип балдардын таламын талашып бизди жемелей беришет. Балдарын тарбиялап алышпайбы биринчи деп ушундай дагы бир эме айтышат да. Ошого кандай көз карашыңыздар? Мен жогоруда Калил мырза менен Гүлзада айымдын сөздөрүн угуп, анан бир менде эски менен жаңыны салыштырган, эскини көбүрөөк көз алдыма элестетип атам да. Баягы бул эски союздан калган билим деңгээл деп айтылганы менен мен тартип жагына келгенде
ал кезде тартип башкача болчу, чындап эле. Биз мугалимдерди көргөндө тыпырайып, авторитеттүү болчу, ушундай бир окуучулук сапатыбызды түздөй калчубуз. Мугалим деген өзүнчө аты эле башкача болчу. Ошол агайларга, эжелерге карап биз түзөнүп, биз ушул агайдай болобуз, ушул эжедей болобуз деп биз максат койчубуз. Ал эми баягы азыркы заманда дароо эле баягы чөнтөгүнөн телефонун ала чыгып тартып элдин баарына ызы чуу кылып атпайбы? Дагы бир шарты Калил мырза айткандай, бизде ошол турмуш шартынын айынан балдарын чоң ата чоң энесине, тайнесине же бир да бир тууганына таштап, алыскы өлкөлөргө жашоо тиричилигине үй салганга акча издеп кетишип, анан балдары кичине ээн эркин өсүп калып атат. Анткени өз ата энесиндей таалим, өз ата энесиндей мээримди эч качан экинчи, үчүнчү үй бүлө бере албайт деп ойлойм. Тереңинен карагандачы, адатта жанакы соткага тартып алган, анан мугалимдерди шылдыңдаган балдар бардар үй бүлөнүн балдары, чын-чынына келгенде. Алар колунда жок дегенди билбейт. Же болбосо такыр эле тарбиясы жок, жана ата энесинин мындай көңүл бөлүүсүнөн сыртта калган балдар ошондой кылат да. Маданият бул үй бүлөдөн башталат. Маданият үй бүлөдө, эгерде мен бүгүн баламды көрүп алып, ай Гүлнара Мелисовна жакшы ук, ошол мугалимдерди уксаң сенин келечегиң жакшы болот, сен аларды сыйлашың керек деп, ата эне окуучу менен мугалимдин ортосунда сыйды бекемдеп бериш керек да. Бизде азыр ошондой жок болуп атат. Азыр мисалы үчүн менин колумда бар болсом, мен депутат болсом, же болбосо мен бир чоң бизнесмен болсом, эжеңди сатып алам. Эмне балам коркосуң? Бар да окуй бер. Десем, ана менин балам деген барып мугалимди сыйлабай калат, ай, эне атам сатып алат экен. Же болбосо үйдө мен үй бүлөдө сүйлөшүп отурганда, мугалимдериң адам эмес, ошолор 5000 айлык алат, эмне кийген көйнөгү тетигиндей деп сүйлөп. Ошундай майда чүйдө нерселерден башталат да, анан окуучунун мугалимге болгон сыйы жок калат. Анан ал ошону өзүнөн өзү эле анан кийин жанакындай бир терс көрүнүштөр жасап, видеого тартып, ошо мугалимге болгон мамиле балдарга берилет деп ойлойсуз. Үйдөн ата эне мугалимиңди сыйла. Эмне үчүн мурда деген жана Анар айым айтып атпайбы? Биз деген түздөнүп калчубуз, мугалим келтат дегенде кадимкидей түптөлүп калчубуз деп. Анткени эжең көзүңдү чукуйт деп айтчы да биздин ата энелерибиз. Эжең айтам, анан кийин сен бүт класска уят кылат дегенде анан тартынып ошол ата энелер бизге мугалимди сыйлаганды үйрөткөн да. Бирок колунда бар адамдардын балдары ана ошондой деп айтканда эле стереотиптүү. Жок, мисалы мындай байкап өзүңөр анализ жүргүзүп көрсөңөр, же болбосо такыр ата энесинин баягы кароосунан четке чыгып кеткен ээн баш балдар, же болбосо өтө колунда бар баягы үй бүлөдөгү тарбиянын жоктугунан чыгат деп эсептейм. Анткени интеллигент үй бүлөлөр 5 муундагы бар, 4 муундагы бар балдардын өзүнүн эле баягы улууну сыйлаш керек, көчөдөн түкүрүнбөш керек деген маданият балдарга сиңирбей атабыз да биз. Баягы күнүмдүк оокат, акча табышыбыз керек, эч нерседен кор кылбаш керек деп, башка бир балабыз менен мынтип отуруп алып, ай балам мектеп кандай болду? Досторуң барбы деп сүйлөшкөнгө ата эненин убактысы калбай калат. Демек ошо эмне болсо дагы баягы баланын мектепке, билимге, мугалимге болгон пикири, мамилеси үйдөн башталат деп ойлойсуз. Менимче үйдөн башталат. Калил мырза. Толугу менен колдойм, бирок ошол эле жерде эми мугалимдер роботторду окутпайт да. Бала ар кандай болот, заман ар кандай болот. Ошол тарбиясы эми баягы мектептен кандай эми 3 билим берүү дегенде жөн эле баягы окуганды, жазганды үйрөтүп коюш эмес. Аны бир техникалык неме деп коелу, билим деп коелу, баягы бир адам билгенди экинчи адамга үйрөтө билүү. Ал жерде еще баягы когнитивдик билимдер бар да. Бирөө менен сүйлөшө билүү, дос таба билүү, группада баягы ар кандай ойдон бир пикирге келишүү, барып бир конфликтти чече билүү. Ал нерселер да керек, аны да мектеп үйрөтүш керек. Ошол группада иштетүү, футбол оюндары аркылуу башка кылып, бирок андан кийин баягы англисче values деп коет, кыргызча ыйман болсо керек. Баягы эмнеге кылып атасың мындайды? Ошол баалуулуктарды дагы ошо Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын окутуп атып, адеп сабагында ошонун баардыгын бириккенде бир жакшы биздин коомубуз үчүн адам келип чыгат да. Ошонун баардыгына окутканга мугалим даяр болуш керек. Ушул жерде мугалимдин кесипкөйлүгү, эми телефонун бала чыгара калса,
ал мугалим туура эмес эч нерсе кылбай атса эмнесинен коркмок мугалимчи? Анан жок, аерде каргап шиленип анан кийин баягы таяк менен неме кылып атса, ал канткенде дагы мугалим туура эмес кылгандыгы, анын кесиптигин жетишпестиги. Ошол жерде ата-эне менен иштешүү дагы мугалимдин компетенцияларынын бирүү да. Анан жаман жери ушул жерден биз педагогика университеттери дагы мугалимдерди окутуучу, кайра окутуучу ишканалар дагы мугалимдерди, мектептерди ата-энелер менен иштетүүгө ыкмаларды үйрөтпөй атышат. Бишкекте деле бир дагы Мемин деген жеке мектептерде деле бирөө дагы ата-эне менен иштеп кыйратпайт. Баягы идеалдуу ата-эне менен иштеген мугалим кандай эмне кылыш керек? Биздин мектеп иштеп атат, бизди бир күн чакырат. Анан кадимкидей бизге сабак өтөт. Бизден тест алат, бала менен сүйлөшөсүңбү. Мына акыркы жолку чогулушта, былтыркы чогулуш бүтүп атканда, балаңарды кантип эркелетесиңер? Жас кыла деп сураганда, баласын эркелетпеген ата-энелер бар экен, түшүнөсүңөрбү? Эстей албайт баламды кантип эркелетем. Жол болсо мага окшоп, демеле күчүгүм мышыгым деп чектен ашып эркелетип жүргөн ата-энелер бар экен да. Анан ошону бир калыпка салып берели деп психологдор менен мугалимдер биз менен жеке менчик мектепте иштешип атышат. Ошол туурада мисалы үчүн баягы жок, Баткенде Капыр Мадаминов деген бир директор агай бар. Ошонун окуучулары жылда баягы Баткен областында да, ошонун окуучу бүтүрүүчүлөрү жылда өтө сонун натыйжаларды көрсөтөт да. Анын секрети бир эле, бир баягы ата-эне мектеби деген бир китеп жазып, анан ошону окутат. Ата-энелерге ата-эне болууну үйрөтөт. Баягылар менен чакырып алып, өтө жөнөкөй нерселерди баягы кеңешип неме кылат. Ата-эненин баланын билим алуусундагы ролу чексиз. Биз ошо Кыргызстанда биз ошонун башталгыч деңгээлиндебиз да, баштай элекпиз. Бизде ата-энелер баягы комитеттер негизинен баягы бир акча чогултуп алып анан дордойго чуркамай, анан кийин баягы бир чейректе бир келип мугалимдер, ата-энелер жалдырап отуруп, анан мугалим анан мындай болду, анан тигиндей кылат, окуп берип кой, эми кете бергиле, класстык копилкага мончадан берип койгула деп ошону менен чектелип калып атат, ошол туура эмес болуп атат. Ата-эне, мугалим, мен айтарым, бала менен дагы, ата-эне менен дагы иштешүүнү өздөштүрүш керек. Кесипкөй мугалим жөнүндө сүйлөшсөк. Мугалим, менин оюмча, баягы үйдөгү ата-эне сыяктуу эле мээрим төгүш керек деп ойлойм. Мен эстедим, 1-класска, башталгыч класска барганда, Чырван деген эжекебиз окутчу. Баарыбыз жүргөн кичинекей кыздар балдарыбыз. Мен болсо айылдын баш жагынан келчүмүн кийип кичинекей болуп, анан бизге 5 алсак 5 конфет, 4 алсак 4 конфет ушинтип үйдөн көтөрүп келчү да. Менин баарын өлтүргөн турбай деп койбойм. Анан мен буну айткан себебим бул ошол конфеттин 5-инде же 4-үндө же анын сапатында эмес, ал ошол алаканы менен берип, мен 5-өн алдым, мен 4-өн алдым деп эртеси биз жанталашып, биз ошол конфет менен кошо, таттуу менен кошо эжебиздин мээримин денебизге сиңирип алганбыз, энебизден башка дагы. Анан кой кызың алыста кыйналып атат, жаан чачында күндөрү келбей калып атат, мен үйүмө жатсын дегендин өзү мен бир укмуш болуп, баягы туман күнү, кар күнү да мен барам мектепке деп ушундай делирчүмүн да. Бул жерде ата-эне сыяктуу эле мугалим да мээрим төгүш керек деп ойлойм. Чындап эле ошо мектептик күндөрдү эстегенде эң мээримдүү мугалимдер эсте калат экен да, эң жакшы көргөн мугалим болупчу. Эфирде сиздер менен кайрадан эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз ата-энелер менен мугалимдердин ортосундагы мамиле деген теманын тегерегинде талкуу жүргүзүп отурабыз. Студиянын кондоктору ырчы Анара Шайымкулова, жарандык активист Гүлзада Шаршыналиева жана билим берүү боюнча эксперт Маматкалил Разаев. Баягы WhatsApp'та ата-энелер топ түзүп алып отурушат эмеспи? Мынчанчы класстын ата-энелери, мынчанчы класстын, анан мугалим менен өзүнчө топ, анан мугалимсиз өзүнчө топ. Ал жакта аябай көп ушак, мугалимди жамандап, нааразычылыктын баарын айтышат да, анан чыгып мугалимге жакшы сүйлөп коюшат да кайра. Анан бул жерде баягы кээ бир ата-энелер ошо балдарына да окутат экен, ошо жакта талкуулоо болуп аткандардын баарында. Мугалимдерди жамандап атса ошондо балдарына айтышат экен, бунун ата-энеси мынтип айтты, тигин апасы мынтип айтты дешипчи. Ошол азыркы технологиялардын өнүгүшү, WhatsApp'тагы топтор, ата-энелер ошентип балдарына айтып берсе, балдар алып барып мектепке алып аны кайра улантып кетет да. Ошол ата-энелер менен мугалимдердин ортосунда мамилеге кандай таасирин тийгизет деп ойлойсуздар?
ушак кубалашып жүрсөбү? Жалпы Сен айтып койдуң, бирок мен жакшы айтып нерселер деле талкууланат да. Мындай организациялык нерселер деле көп Бул талкууланат. эми жакшы жагы баягы саат 5-ке келгиле мына бүгүн бизде балдарымдын мектебинде ата-энелер чогулушу, мен бул жакта отурам. Жакшы. Мисалы үчүн балдар унутуп калат, же кээ бир нерсени айтпай коюшу мүмкүн, тартип бузса же болбосо дагы бир бирдеме болсо айтпай коюшу мүмкүн. WhatsApp'тан жакшы жагы маалыматты биз бат алып турабыз. Бирок сиз айткандай чындап эле WhatsApp группанын максаты жөнүндө ойлонушубуз керек да. Ал ата-энелер үчүн элеби, ал жерге окуучулар катышыш керекпи, катышыш керек эмеспи деген мааниде. Демек ошол жактан биз ата-энелер мүмкүн абайлашыбыз керек деп ойлойм. Ар кандай да бир эле класста ата-энелер Гүлзада айткандай бирөөнүн колунда бар. Бирөөнүн 5 баласы окуйт, бирөөнүн 1 баласы окуйт. Койчу эми кызым элден калбасын, балам элден калбасын деп баягы мугалимдин айтканын айткандай аткарып, ошол керектүү суммада каражаттарды убагында алып барып берип, кызын уят кылгысы келбей. Ал эми ошол эле учурда 5 балалуу киши сүйлөп чыгат да, ай мен мунун баарын төлөй албайм. Накты демократия ошол жакта. Анан силер ушинте бересиңерби? Кел токтоткула дегенде мүмкүн ошол жерден бир аз баягы ата-энелер арасында конфликттер пайда болот деп ойлойм. WhatsApp группаны негизи ата-энелер комитетинин жетекчиси же болбосо мугалим гана түзгөнгө укугу бар деп эсептейм да. Анан андан ары, анан 5 ата-эне бирге калып, анан 3 ата-эне дос боло калып өзүнчө топ түзгөн, ал топторго көңүл бөлбөй эле коюш керек. WhatsApp группада мисалы үчүн биз түзгөндө башында эле сүйлөшкөнбүз, эч кандай жана спам деп коет эмеспизби. Бири-бирибизди 8-мартыбыз менен куттуктабайбыз. Мугалимдер дегенге акча чогултабыз деп сүйлөшпөйбүз. Биз дароо эле сүйлөшкөнбүз, акча чогултуп, мугалимдерге эч кандай сыйлык, бээлик кылбайбыз. Ал ар бир адамдын жеке, эгерде өзүң кааласаң, WhatsApp группага жазып, анан антебиз, минтебиз деп эле барып, каалаган белегиңди берип, каалаган кошоматыңды кыла бер. Бирок анан ушул жобону карманып келатабыз да. Биз ата-энелерге баягы контрагын төлөдүңбү? Кайсыл сабактан кайсыл сабак берилбей калды. Анын үстүнө дагы башында да бир кичине ыйкы-тыйкы болуп басылганбыз. Биз балдарыбыздын жетишкендигин ошол группадан талкуулабайбыз. Бул жеке мугалимдин, менин баламдын иши. Биз аны үчөөбүз табып, анан кийин башка ата-эне тиги Адилет жаман окуткан турбайбы деген сөздү мен ушун каалабайм да, жалпы талкуулоончу балдардын жетишкендигин. Ал жерде болгону мектепте мондай жаңылык болуп атат. Балким жалпы бир концерт болот, ошого келип бериңиздер, ата-энелер чогулушу болот. Анан ушундай гана нерселер талкууланыш керек деп, башында эле такташып алышың керек да. Эгерде башка ата-эне жанакындай спамды жөнөтүп же бир баласы жөнүндө же мугалимсиз жаман кылып атпасын айтып жеке аброюна шек келтирген маалыматтарды мугалим ата-эне менен же бала менен өздөрү чечиш керек деген ойду айтып атасыз. Анан башка биз башка ата-энелер барбыз да. Башка ата-энелер эгерде бирөө ошондой бир калпыстык кылса, биз башка ата-энелер уяткарып коюшубуз керек. Ай, муну кылганың туура эмес. Тигини өчүрүп кой. Ошондон чыгат да анан уруштун баары. Жок, деп элдин көзүнчө баягы эми ал элдин көзүнчө салгандан кийин баягы ата-энелер эми ал деле бул талпада баягы инстинкт талпы жаалып кетсең токтоп калат. Ошентип уяткарып койсоң, андан кийин андай калпыстык кылбай калат да. Бир жолу мага бир баланын апасы орусча айтканда наезд кылып группадан, мен мындай колуман келишинче актандым, бирок башкалар унчукпай койгондо аябай эме болгом. Нема болушпай атышат деп. Ошондой эле моменттер чыгып кетет экен да. Эгерде ал мугалимге тиешелүү болсо, башка тилдер унчукпай коюшу мүмкүн. Жок, мындай мага тиешелүү бир нерсени айтып атат да, анан булар күтүп отуруп жазат бекен, бул сен эмне жалпы эмеге жазып атасың, эмне өзүнчө чечип албайсың деп жазабы экен десем, жазбай коюшту. Жазгыла деп айтпайт. Арманды айта турган передача дайым 5 минут ошого эме арнайбыз. Азыр Калим мырза сизге өтөлүп. Сиздин оюңузча кандайдыр бир эрежелер болуш керекпи? Ошол WhatsApp топко киргенден кийин ата-энелердин мугалимсиз өзүнчө бир тобу болот, көбүнчө анан мугалим менен дагы бир тобу болот. Ошол жерде кандайдыр бир эрежелер болуш керекпи? Баарлашуу эрежелери, маалымат таратуу эрежелери. Мисалы үчүн мына мугалимдер, мугалимсиз бир группа, мугалими бар бир группа дегенди көргөнмүн, бирок көп жерде ушундай болуп калганын азыр сизден угуп атам да. Негизинен бирок биздин өзгөчө Бишкекте адамдардын мындай баягы бир түрдүү эмес болуп калды да, мындай тапканы бирдей болсо дагы, баягы жеке мектепке барсаң деле, мамлекеттик мектепке барсаң деле, ата-энелер бирөө ашкере динчил, бирөө баягы
неме батышчыл, бирөө базарда иштейт, бирөө ЦУМда иштейт, бирөө мамлекеттик мекемеде иштейт. Баягылардын ой жүгүртүүсү башкасы таптакыр башка да. Анан ошол негизи эле бир кыргыздар бир ойго келишибиз оорураак калкпыз да. Анан кийин бирок анан ошол таптакыр бири-бирин тааныбаган башка жактардан келген адамдар бир группага келип калып туруп эле анан кандай маселе баштабасаң дагы баягы жерден келишпестик чыгып кетиш өтө эле бийик да немеси шансы. Ошон үчүн бул эжеке айткан нерсе туп-туура, бирок ошону дагы министрлик дебейли, бирок кандайдыр бир жобо кылып, рекомендация катары, кеңеш катары таратсак жакшы болот го дейм. Система ата-энелер группасы мынандай негизги функцияларды аткарыш керек. Мынандай нерселер болбош керек дегендей. Иштеп чыгалы. Иштеп чыгып тараталы. Жыйынтыгы чыгыш үчүн сиз эксперт катары иштеп чыгыңыз. Биз өзүбүздүн ата-энелер группасына тараталык. Социалдык түйүндөргө тараталык. Мынакей групп ар бир баягы коомдогу адамдын өзүнүн салымы керек. Туура. Жок, эми аны ушинтип отуруп неме кылабыз да, аны иштеп чыгып, макул. Мен мисалы үчүн жана кызман куттуктоолорду деп жазабыз. Жок, жана группанын WhatsApp группанын негизги принциптери. Жобосу деп эле койсок болот. Негизги принциптери баягы. Анан бирок WhatsApp негизи расмий түрдө сунуш жазыш керек деп ойлойсузбу? Жок, расмий эмес. Аны мындай эле неме койсок көп алып кетет. Себеби жетишпей турат ушул нерсечи. Мындай эле демилге жасап эле WhatsApp'тан эле таратып жиберет. Ооба, ошондой кылганда деле көп алып кетет. Себеби жетишпей турат чындап эле. Бирок WhatsApp'тын билим берүү системасына болгон таасири өтө чоң болду. Аны мындай изилдеп бүтө элекпиз. Бирок мисалы үчүн биз 10 жыл мурун мугалимдерди мындай компьютерге отургуза албай эле кыйнала берчүбүз да. Алар коркот кадимкидей. Баягы бир видео файлдарды окуп мындай өзүңчө үйрөн десең баягы ушундай компьютерден коркуу сезими болчу. WhatsApp бир технология катары ошол коркуу сезимин жеңип чыкты да. Бүгүнкү айла жогунан канча жашта болбосун, баягылар монтип баскалап отуруп үйрөнүштү. Азыр эми ошол аркылуу биз жаңы маалыматты жөнөтүп аларга жеткенге мүмкүнчүлүк түзүлдү да. Өтө чоң өзгөрүүлөрдү алып келип атат жашообузга, билим берүүгө дагы ошонун негизинде. Жалпысынан бирок ошол WhatsApp'ты туура колдонсо, менин оюмча да абдан эффективдүү эмеси бар, таасири. Анткени мугалимдерде ар бир ата-энеге бирден чакырып отурбай эле бир жөнөтүп коет маалыматты. Анан ата-эне баары дароо ошол эле заматта алышат да. Бирок мен айтып кеткендей эле, кээ бир учурларда ошондой ата-энелердин ортосунда пикир келишпестиктин артынан уруш чыгып кетип, анан бул мугалим ушинтип айткан, анан сенин балдарыңар мындай да деп ортодо аябай мындай бир сиз айткандай ушак тарап кетип, анан мугалимдерде да отуруп жамандашып, ушундай да көп нерселерди угам да мен. Анан дагы айтып калышат, ата-энелер да бири-биринен дагы эме бүгүнкү үй тапшырма эмне, эртеңки расписание берип койгулачы деп бири-биринен сураганда дагы кээ бирлер абдан чоң каталар менен жазышат ата-энелерчи. Ошондо дагы көп эл нааразычылыгын угуп калам да. Ата-энелер өздөрү да ушинтип ката менен жазып атса, кайсы арына барып тиги мугалимдерден талап кылышат дейт. Жанагычы мугалим менен бир группаны, мугалими жок бир группанын максаты эле жанагы майрамдарда мугалимге белек кылуу эле түшүнсөк болот да. Ошон үчүн бир мугалим менен эле, класс жетекчи менен эле бир гана группа болуш керек негизичи. Анан ошол группада бир эксперттер иштеп чыккан, эми ал таңуулуу эмес, жарандык демилге деп айтсак туура болот го. Ошол жоболор менен жөнөтүп коюп эле, анан ошол жобону ар бир ата-эне өзүнүн табиятында эле сактаса эле андай башаламандык болбойт. Биз анда азыр талкуубузду жыйынтыктап баштачу болсок, жалпысынан азыр мамлекеттин алсыздыгын да көрүп турабыз. Каражат жетишпейт көп жерде, мугалимдер жетишпейт, мектептер жетишпейт деп көп эле айтылып келатат. Ошондуктан бизде көпчүлүк жарандар көптөгөн демилгелерди өз колдоруна алып, өзү кичине болсо да бул жактан көмөктөшүп мамлекетке оңдой эле деп ушундай бир позицияны карманышат да. Биз дегерде ошол позицияны азыр карманчу болсок, биз дагы өзүбүз ата-эне катары кантип ушу биздин балдарыбыздын билим алуу деңгээли жогорулаганга кандай салымыбызды кошобуз деп ойлонсок азыр. Мугалимдер менен кандай мамиле түзөбүз дегенде, эми ата-энелерге кандай сунуш кылат элек? Мугалимдер кандай болуш керек экенин талкуулап бүттүк. Эми ата-энелерчи биз мугалимдер менен кантип иштешибиз керек? Эмне кылышыбыз керек? Ата-эне катары биринчи тарбияны балага биз үйдөн беришибиз керек. Жогоруда айтылгандай, мугалимге болгон сыйды, урматты мектепке эмне үчүн барып атат, ошол максатты биз туура түшүндүрүшүбүз керек. Мамиле, көңүл бурууну жакшыртсак деп ойлойм. Мугалим менен ата-эне контактка барганга пикир табышуудан коркпош керек.
Мугалим дагы ата энеге чалып кыйкырып салат же убактысы жок болуп атабы деп баланын жүрүм турумун билимин мен менен ата эне менен талкуулагандан коркпош керек. Ата эне дагы балам эмне болуп атат мектепке барганда чото көңүлү жок келип атат деп мугалимден чалып ошол нерсени талап кылгандан коркпош керек да. Ар бир анткени ар бир баланын келечеги алар 18ге чыкканга чейин жашы жете элек да, ошого чейин мен дагы мугалим дагы коом дагы жоопкерчиликтүү экенин сезиш керек. Демек ошо биздин балдарыбызга болгон бир жүрүш турушуна же окуусуна болгон бир мугалимден критика келчү болсо, биз ошону туура кабыл алып, мугалим менен кайра буну кантип оңдосок болот деп иштешибиз керек. Биз кызмат ата эне мугалимдер менен кызматташышы керек. Жанакынтип белек ташып же болбосо бир кошомат айтып же болбосо өзүнчө группа түзүп эмес. Түзмө түз жеке ошол өзүнүн баласына гана тиешелүү нерселерди талкуулагандан, кызматташкандан коркпош керек. Бизде азыр ошол мамиле, ошол сый жөнгө салынбаган үчүн жанакы көп маселелер келип чыгып атат деп эсептейм. Менин балам барган эжейибиз баягы сурасаң баягы ата энелерге ушунчалык жакшы мамиле кылып туруп, бир нерсем жакпай калдыбы деп эле корко берет да. Анан кийин мен кайра айтам, жок эже коркмоңуз, мен жөн эле кызыгып атам, менин эмне жардамым тиет, андай кылайлы, мындай кылайлы деп. Ошончунан бирок мен бирөөлөр сураганда силердин ата энеңер кандай кылган дегенде мен бир жолу айттым эле, менин атамын менин тарбиялаганыма эң кылган чоң салымы мени менен көпкө чейин сүйлөшчү эле депчи. Ошо ата эненин мээрими деп атпайсызбы, баягы ошо мугалимдин да мээрими баланы баягы жөн эле бир объект катары эмес, адам катары кабыл алып, аны менен мамиле кылса, анан баягы мектептин негизги бир вазифасы баланы баягы билим алууну жек көрүү эмес, жакшы көртүрүп койсо, кийин керектүү болгон билимин ала берет. Баягы азыр YouTube'дан бир карап эле анан үйрөнө берет балдар өздөрүчү. Бирок ошо билим алууга болгон кызыгуусун өстүрүп, анан баягы мүмкүн болушунча бала ойноо аркылуу, тамаша аркылуу өнүгөт да. Ошо мектепте баягы неме эмес, андай тур мындай бас баягы эмес, көбүрөөк оюн болуш керек дейм. Балаганын балалыгы балалыктай болуш керек дейм. Бала коркпош керек да, ата эне менен мугалимден коркпош керек. Бала ата эне менен мугалимге сиз туура айтасыз, ишениш керек да. Биз ошондо кандай кылабыз? Окуу жылы жаңы башталып жатканда биз балдарыбыздын мектебине барып, канчалык жумуштан колубуз бошоп атса дагы бир саат ошого бөлүп, мугалимдер менен өзүнчө мугалим менен жолугуп өзүнчө бир сүйлөшүп, барбасак деле чалып делечи. Менин балам жумасына бир жолу бир 10 мүнөт кандайсыңар, ден соолуңар жакшыбы? Менин балам жакшы элеби, тентектик кылган жокпу деп койгон эч кандай бир оорчулугу деле жок менимче. Демек баарыбыз мындай боорукер сабырдуу бололу. Сарди программалар ошол эле бир эле калуу тилек менен бүтөрүп ойготкондочу бизчи. Эй, түш болду, тур. Эмне уктап жатасың? Элдин бүт баары ырыс-кыз жок каласың деп ушинтип кыйкырып ойготобуз да. Анан ошол деле баланы бир эрте туруш керек экен деп менче да. Биз баланы биз эрте менен турганда жек көрүп калганбыз. Ооба. Биз жана кичинекей эмеден садиктен эле биз балам экөөбүз мындай кылып алганбыз да. Мен минтип 3 кылсам, 3 жолу кармайм, это значит я тебя люблю, балам. Ал 3 кармайт. Я өзүм уйкулуу көзүм менен колуң карап эле ушала берип, өзүнөн өзү эле да жакшы маанай менен ойгонот да. Мен балам люблю деп атат. Меселе негизи не люблю эле баягы. Эпте ойготойн деп атам. Ушинтип ошол до сих пор калып калды. Гүлүп карасаң, сенин маңдайыңда киши да гүлүп карайт да. Мен кичинекей кызым бул эми эфирге тиешеси бар, тиешеси жок билбейм. Бала бакчага барарда ыйлап ойгонот. Анан мен кызымды үйрөттүм. Кел кызым, эртең менен турганда биз гүлүп ойгонобуз. Кел кызым, гүлүп ойгонобуз. Кел кызым, гүлүп ойгонобуз, ыйлабайбыз. Азыр эми кеч келип уйкум канбай калган убакта да кызым эрте туруп көзүмдү ачып туруп, апа кел гүлүбүз. Демек сен жамансың, сен сабак билбейсиң, сен тартибиң начар деп эле кечке эле мугалимдер деле баланы кечке жемелей берсе, ал мен жаман экенмин деп, ал тескерисинче ошол тентек балага айланып кетиши мүмкүн. Чоң рахмат. Биз дагы ошо мугалимдерге барып жакшы нерсе жасап атса, ошонусун да байкап мактап койсок, алар да көкөлөп калат экен да. Сөзсүз. Анда келгиле бүгүн ушу программаны биз гүлүп бүтүрөлү. Эфирде эже-сиңдилер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз ата энелер менен мугалимдердин ортосундагы мамиле деген теманын тегерегинде кеп курдук. Студияда биздин конокторубуз жарандык активист Гүлзада Шаршыналиева, ырчы Анара Шаймкулова жана билим берүү боюнча эксперт Маматкалил Разаев болду. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Эмки берүүгө чейин сак саламатта болуңуздар.